Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөрү, сиздер менен Карагай курулуш. Көптөн бери биздин YouTube каналыбызга видеолор чыккан эмес эле. Ага өзүнүн себептери бар. Бирок биз кайра видео тартууну баштадык. Анан кийин жакшы жаңылыктан баштайлы деп чечтик. Мен аркамда курулуп жаткан бул Карагай курулуш компаниясынын жаңы турак жай комплекси Сүйөм деп аталат. Азыркы учурда активдүү курулуш этабына келди. Эми бүгүнкү видеодо сиздерге Сүйөм турак жай комплексибиз жөнүндө айтып берели, тааныштырып кетели, артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн, анан эмне үчүн сиздер дал ушул комплекстен батир алыш керегиңизди айтып беребиз. Сүйөм турак жай комплекси кооператив турак жай комплексибизде жанында эле жайгашкан. Бул шаарыбыздын, Ош шаарыбыздын эң мындай алдыңкы райондордун бири, Ош районунда жайгашкан. Турак жай комплексибиздин алдыңкы тарабында Моторная көчөсүнө чыгат, анан кийин арткы тарабыбызда болсо баягы эле Авиценна көчөбүзгө уланат. Жалпы аянты турак жай комплексибиздин 1,6 гектарды түзөт. Анан дал ошол кенен аянттын ичинде болгону 280 эле батир каралган. Салыштырма катары айта кетмекчибиз, кооператив турак жай комплексибизде жалпы аянты 1,1 гектар болсо, ичинде 370 батир ашуун батир бар. Бул эмнени билдирет? Салыштырып көрсөңүздөр болот. Сүйөм турак жай комплексибизде 100дөн азыраак батир жайгашкан, бирок территориясы 30%га көбүрөөк. Анан кийин Сүйөм турак жай комплексибиз өзгөчө архитектура менен башка комплекстерден айырмаланат. 7 кабаттуу корпустан баштап 12 кабаттуу корпуска чейин ар түрдүү болуп композиция түзүлгөн. Фасадтарыбыздын баары вентилируемый фасад, премиалдуу материалдардан жасалат. Бул немистердин клинкер ташы, HPL панелдер, широкоформатный керамограниттердин ар түрдүү композицияларын жасап, уникалдуу сиздерге көзүңүздөрдү тойгуза турган кооз фасад жасадык. Фитнес борборубуз спорт сүйүүчүлөр үчүн атайын заманбап жабдуулар менен камтылган. Ичинде жарым олимпиялык бассейн каралган, спа зона, кардио зона, анан албетте жеке машыгуулар үчүн жеке бөлмөлөр жасалып жатат. Биздин бала бакчабыз жөнүндө айтып кетмекчибиз. Өзүңүздөр билесиздер, мындай жаш ата-энелер үчүн көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Ош шаарында азыркы учурда пробкалар аябай күчөп жатат. Анан кийин балдарыңызды бала бакчага алып барыш үчүн эң кеминде күнүнө 1 сааттан ашуун убакыт кетиресиз. Дал ошондой ошол убактыңызды үнөмдөш үчүн, ошол убактыңызды өзүңүзгө арнаш үчүн жеке бала бакчабызды куруп жатабыз. Жакын турак жай комплексибиздин жанында болот. Иштен келип эле ала кетесиз, же эртең менен болсо 10 мүнөттүн 5 мүнөттүн ичинде эле дароо эле балдарыңызды бала бакчага таштап туруп, өз ишиңиздерге кетесиздер. Анан албетте ички түзүлүшүн айтып бермекчибиз. Өзүңүз көргөндөй эле ар түрдүү, ар кабаттуу корпустардан композиция түзүлгөн. 7 кабаттан башталат, анан эң бийиги 12 кабаттуу корпус. 7 кабаттын өзгөчөлүгү бул клубный үйлөрдүн статусун алган. Бир кабатта болгону 3 эле батир жайгашкан. Бир 2 бөлмөлүү, анан чоң 3 бөлмөлүү, 4 бөлмөлүү батир. Сиздин эгерде дал ошол 7 бөлмөлүү корпустан батир алып калсаңыздын кабатыңызда болгону 2 эле кошунаңыз болот. Өзүңүз көргөндөй эле биз башкы акцентти кенен үй бүлөлүк форматтагы батирлерге басым жасаганбыз. 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү жана 4 бөлмөлүү. Мындай факт катары айта кетмекчимин. 4 бөлмөлүү батирлерибиздин жалпы аянты 140 метр чарчыдан башталат. Анан кийин эксклюзивдүү батирлер бар.
батирге киргенде 3 тарабында тең терезеси бар. Ал планировка ошондой жайгашуунун артыкчылыгы сиздер каалагандай планировка жасай алсаңыздар болот. Анан биздин турак жай комплексибиздин ичинде болгону 50 эле бир бөлмөлүү батир каралган. Анан эң минималдуу бир бөлмөлүү батирлердин аянты 52 чарчы метрден башталат. Анан албетте фишкалардын бири бул албетте биздин террасалар, батирлердин ичинен чыккан да террасалар бар. Анан кийин баардыгына каралган коомдук террасалар дагы биздин 9-кабаттарда каралган. 12 кабаттуу корпусубузда бизде пентхаустар жайгашкан, 2 деңгээлдүү батирлер бар, өзүнүн албетте жеке террасалары менен. Парковка жөнүндө айта кетмекчибиз. Турак жай комплексибиздин толук алдынын баарында жер астындагы парковка болот. Анын жалпы көлөмү 170 автоунаага каралган. Анан кийин жер үстүндө дагы кошулган 80 парковочный место каралган. Бул эмнени билдирет? Ар бир батирде эң кеминде бирден машина токтотулганго жай бар дегенди билдирет. Дагы өзгөчөлүктөрдүн бири подъезддердин жасалгалууларын жакшы жасап жатабыз. Анан кийин ички түзүлүштөрүн. Подъезддин ичинде лоббилер бар. Анан ар бир подъезд сквозной болуп жатат. Көчөдөн дагы киргенге мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин коробустан киргенге мүмкүнчүлүк каралган. Коробустун жалпы аянты 70 сотка жердин көбүрөөк болот. Анын ичинде албетте заманбап балдар аянтчасы, спорт аянтчалар, анан кийин албетте эс алуучу жайлар каралган. Кыскача айтып кеткенде, дал ушундай артыкчылыктар бар. Биздин турак жай комплексибизди баштадык. Азыркы учурда курулуш иштери активдүү жүрүп жатат. 3-корпусубуз менин аркамда монолит иштери куюлуп жатат. Жана 1-2 корпусубуздун эми котлован иштери бүтүп, обратный засыпкаларын толуктап бүтүрдүк дагы. Азыркы учурда фундаменттин армирование иштерин баштадык. Жакынкы арада биз дагы активдүү курулуш иштерин улантабыз. Анан кийин 2027 жылдын аягына чейин толук турак жай комплексибизди бүтүрөбүз. Анан кийин сатып алуу шарттары баарына кызыктуу болгон нерсе. Азыркы учурда бизде акция жүрүп жатат. 30 айга бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк бар. 30% баштапкы төлөмдү төлөйсүз. Анан кийин 30 айга сиздер бөлүп төлөп ай сайын батир сатып алууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Курулуштун аякталышы 2027 жылдын аягы. Болгону 280 батир бар. Ошондуктан достор, шашылыңыздар. Сиздерди баарыңыздарды күтөбүз.